Assalamu alaikum bagbanдар. Бүгін 13 июнь Хачмас районындабыз, Азербайжанда, деңизден келген элик бийик жерде. Бул жерде азыр 4.30-га 1.30 схемасына тегилген Гизел 6 тамырында гилас бакта турабыз. Бул жерде сорту Фреско сортунда турабыз. Американын өзүн өзү чаңдатпай турган, орто быша турган сортундасына турабыз. Бул жерде чаңдатуу максатында бурлат сорту тегилген. Андан сырткары кайсыл сортторду тиксе болот десеңиздер, Фолфер сортундагы кошуп чаңдатуу максатында тиксе болот. Бул жерде азыр терим жараяндары кетип атат. Чоң гиластар, карайгандар баары терилип, мына экинчи этапта кайрадан терилет экен. Азыр Свет Ариана сортунан эртерээк терилип атат. Себеби бышып кеткендер эртерээк эриктерини биринчи терип, андан кийинки этапты дагы чоңойтот. Өзү орто быша турган сорттор эрте быша тургандарга салыштырмалуу эрте быш керек эле, бирок жаздын ысык келүүсү менен кээ бир орто быша турган сорттор эрте бышып калат, эрте быша турган сорттор орто бышып калат. Эми мына неме боюнча, Фриско боюнча обзор берип өтсөк, Фолфер сорту Фриско сорту калибри азыр 32 плюста турат, 33. Эми сабагын карасаңыздар, сабагы 4 сантиметрге чейин болгон. Эми даамдуулугун айта турган болсок, ичи өтө кара эмес, розовый түстө. Азыр бир экисини өлчөп өтөбүз. Бир экиси 16,7. Бул норма болуп эсептелинет. 15тен жогору эсептелинген үчүн. Бул жерде калибр дагы катуулугуна келе турган болсок, бул катуулугу орточо катуулук болгон үчүн буну тез убакыттын ичинде терип, тез гидрокулерге салып, андан кийин муздаткычтарда тез муздатып неме кылышыбыз керек. Буну биз өзүбүздүн воловойлорго салыштырмалуу кечке чейин терип, кечке чейин кармап жүрүүгө мүмкүн эмес. Бир аз орто жумшактык гиластарды ошо эртең менен 35 градус көтөрүлгөнгө чейин тез терип туруп, тез жыйнашыбыз керек. Ошол чаңдатуу максатында айттык, Фолфер жана бурлат сортторуну чаңдатуу максатында тиксеңиздер болот. Бул орто быша турган сорт болгон үчүн калибр жагынан башкасынан ирик. Бардыгыңыздарга ушундай интенсивдүү гилас бак тигип, 3-4 жылда киреше киришиңиздерге чакырып өтөбүз.